Анда кир шаарлар абдан көп. Анткени ошол шаарларда заводдор, фабрикалар, анан эски унаалар көп. Ошолор адамга зыян кылган түтүн чыгарышат. Дагы адамдар болсо жерге пластик стакандарды, салафандарды ыргытышат. Ошентип шаарлар кирдешет. Бирок шаарлардын кир болушуна дагы бир себеп бар. Ал бактардын аз болушу. Ошол бактарды адамдар өздөрү эле кыйып салышкан. А бактар болсо адамдарга пайдалуу. Бул көйгөйлөрдү чечүүнүн мен мындай жолдорун ойлодум. Биринчиден, салафандардын, стаканчиктердин, ар кандай пластиктен жасалган буюмдардын чыгарылышын токтотом. Жаңы эреже киргизем. Ким жерге таштанды ыргытса, ага чоң суммадагы штраф салынат. Дагы суу менен, электр тогу менен жүрө турган машина жасамакмын. Таштандыларды кайра иштетүүчү заводдорду курмакмын. Ошентип биздин шаарыбыз эң таза шаарлардын бири болмок. Мен дагы Бексултанга кошулам. Биздин шаар алыстан аябай кир болуп көрүнөт. Көбүнчө биздин элдер жерге пластиктерди, стакандарды ыргытышат. Ал үчүн пластиктерди биз кайра иштетишибиз керек. Ал үчүн биз заводдорду курушубуз керек. Анан биздин шаардын абасы аябай кир. Адамдар өздөрү эле бакты кыйып салышат. А биз бактарды көбүрөөк отургузушубуз керек. Бактар абалды тазалашат. We can't live in polluted air, but a lot of the air is polluted. For example, the car smoke makes the air polluted. In the future, the best way is that the cars must use the ethanol and water instead of petrol. Келечек биздин колубузда. Азыркы учурда Бишкек шаарын смог кабап турат. Абаны тазалаш үчүн биз кагазды көп коротпой, дарактарды отургузуу зарыл. Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн биз болсо таштандыларды айнекке, пластикке жана кагаздарга бөлүш керекпиз. Сууну, электричествону жана кең байлыктарды көп коротпой, аны экономикабызды көтөрүш керекпиз. Машиналарды бензинде эмес, суу менен электричествода кылсак жакшы болот. Эски чөптөрдү газондордон албай эле коелу. Чириген чөптөр алар болсо жер семирткич деле эмес, алар дагы сөл жандарга жакшы тамак болот. Сөл жандар болсо аларды жерди оймоктоп сүзүп жумшартат. Анан болсо дарактарды отургузганда алар болсо чоң болуп жакшы өсөт. Достор, биздин шаарыбыз эң кир шаарлардын катарына кирүү коркунучунда турат. Келгиле шаарыбызды сактап калалы. Ал үчүн биз бир жолу колдонулган пакеттерден, пластиктерден баш тартышыбыз керек. Келечек биздин колдо.